чыккан болсочу, аялың жакшы чыккан болсо, сени түшүнгөн болсо, ооруңду оордо жеңил көтөрө турган болсо, керек болсо сени характериң көтөрүп, сенден келген байланы көтөрө турган болсочу, сен уже бактылуусуң уже. Сен дагычы ошол аялың көтөрөт да турабы? Сен уже мына жүрөгүң тынч. А эгерде сен аял алсаң, аялың үйүн көздөй, төркүнүн көздөй, ызы чуу эле, үй бүлө кийлигишип эле сен жашооңду бузуп аткан болсо эмне болосуң? Кыжалат да турабы? Шарият ушунун бардыгын тең ордуна коюп койгон. Ушул нерсе бар. Бактылык деп келгенде, кээ бирде адамдын акыл парасаты да кырылат. Ошо эркектин да акыл парасаты, аялдын да акыл парасаты кырылат. Кызыңарды бердиңер, бүт эле безине үйүңөргө чакырбай эле койгула. Бактылыкту субханалла кээ бирде бузгандар бар. Аялдын бактылыгы бар, күйөөсү жакшы чыккан болсо, аны мамиле кылып турган болсо, гүл берип турсун мейли, кезде подарка кылып турсун, кээ бирде баягы анча строптивый бир нерсе кыла турган болсо көтөрүп койсун, сага бала төрөп берип атат, сен ата энеңди